Кымбат баалуу косметика колдонуп, бирок натыйжасын көрө албай жүрөсүзбү? Анда сиз табигый азыктарды пайдаланып көрүңүз. Азия өлкөлөрүндө кеңири колдонулуп келген күрүчтүн суусу менен бетти агартып, чачтын сапатын жакшыртып, ал тургай арыктай да аласыз. Эмесе күрүчтүн суусунун пайдалуу жактары тууралуу сизге кененирээк айтып берелим. Күрүчтүн суусунда С, Д, Е витаминдери чачтын түбүн азыктандырып, көркүнө көрк кошот. Өңү жалтырап, сапаты жакшырып, чач тез өсө баштаганын байкайсыз. Аны кантип даярдайм деп турган болсоңуз, бир чыны күрүчтү сууга жууңуз. Күрүчтүн суусу тунук болуп калганда жууганды токтотуп, 2 чыны сууга 15 мүнөт чылап коюу керек. Андан кийин күрүчтүн суусун башка бир идишке куюп алып, үстүн жаап, караңгы бөлмөгө 2 күн коюп койсоңуз болот. 2 күндөн кийин карасаңыз, суу бир аз коюу тартып калат. Сууну чачтын түбүнө сүйкөп, 15-20 мүнөт жуубай туруу керек. Андан кийин чачты шампунь колдонбой, жөн гана жылуу сууга чайкап коюңуз. Бет кургап, серпилгичтиги жоголуп бара жатканда бул ыкма сизге жардамга келет. Күрүчтүн суусунун курамындагы минералдар жүзүңүздү жакшыртып, тазартып, жумшак кылып кое турган сапатка ээ. Сыр идишке бир чыны күрүчтү салып жууп, үстүн көмө суу куюп, 15 мүнөт чылап коюңуз. Бул учурда витаминдер жана минералдар сууга чыгат. Сууну күрүчтөн бөлүп куюп алып, жүзүңүздү ал суу менен жууп, 1 мүнөт жеңил массаж жасаңыз. Андан кийин жылуу суу менен чайкап салыңыз. Ашып калган сууну муздаткычка салып, 5 күн аралыгында колдонсоңуз болот. Андан сырткары күрүчтүн суусунун дагы бир касиети ич өткөк оорусуна да эң мыкты табылгыс дары болуп эсептелинет. Дарыканадагы тизилген дарылардан көрө күрүчтүн суусу кичине балалуу, чоңду ич өтүп жатканда жардамга келет. Бул дарынын жасалуу ыкмасы деле жөнөкөй. 1,5 литр сууга жуулган 2-3 аш кашык күрүчтү салып, жайыкта кайнатуу керек. 40 мүнөттөн кийин муздатып, дакиден өткөрүп алыңыз. Даяр болгон сууну жарым стакандан 2-3 саатта бир ичип туруңуз. Суу ичегилердин иштешине жардам берип, тез эле ич өткөк басылат. Кичине балдарга 2-3 аш кашыктан берүү жетиштүү. Ашыкча салмак сизди кыжаалат кылып жаткан болсо, күрүчтүн суусу жардамга келет. Бул ыкма ашыкча салмактан гана арылтпай, кошумча энергия да кошот. Бир чыны күрүчтү жууп, үстүнө 3-4 чыны суу куюп, 2-3 саат жайытко коюу керек. Даяр болгондо сууну оттон чыгарып, муздагандан кийин дакиден өткөрүп алыңыз. Сууну күнүгө эртең мененки тамактын ордуна 1 стакандан ичүү сунушталат. Нурзада Тыналык кызы, Күмүш Куттубеков, Танк СТВ.